Assalamu алейкум, урматтуу биздин Тез кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулар. Бүгүн 9 октябрь, биз азыр Ош шаарынын Борбордук аянтында турабыз. Аба ырайы суук, жамгыр жаап жаткан учуру. Бирок ошого карабастан Ош шаарындагы Борбордук аянтта тынчтык митинги дагы эле уланууда. Тапта бул жерде Сооронбай Жээнбековдун учурдагы легитимдүү президенттин тарапташтары, шаар тургундары Жээнбеков ушул жерге, Сооронбай Жээнбеков ушул жерге келмейинче биз эч жакка тарап кетпейбиз деген талаптарын айтып, тынчтык митингин өткөрүп турган чагы. Ал эми Борбордук аянткагы кече тигилген 5 боз үйдүн экөөсүн алып кетиштир, калган 3 боз үй азырынча ушул жерде турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, атчандар, легитимдүү президент Сооронбай Жээнбеков деген уруандар жазылган лозунгдар жана ошондой эле бул жерде ошол чогулган элдер турушат. Күндүн сууктугуна, жамгырга карабай бул жерде 200дүн тегерегиндеги элдер чогулушкан. Жаштар, жана аксакалдар, бүгүн бир жакшы ниет менен элибиздин тынчтыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн, жаштардын келечеги үчүн ушул жерге чогулуп отурабыз. Мен Сооронбай Шарипович менен биз иштеген кызматтары, анын ыймандуулугун, анын адамгерчилигин, анын иш билген киши экенин билген кызматтары сүйлөп жатам. Bizden bunu